Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Гапыр Мадаминов агайдын Акыл эмгегинин маданияты китебинен өтүлүүчү номер 14 сабак. Билимдерди кайталоонун мааниси жана жолдору деген темада кеп кылабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Алгач балдар сабактын максаты менен таанышып алгыла. Билимдерди кайталоонун мааниси жана анын жолдору деген темада маалымат аласыңар. Жана кайталоо менен билимиңерди бир иретке салып, системалап, бир бүтүн кылып түшүнүп алууга үйрөнөсүңөр. Кайталоо билим алуунун энеси. Билим кайталоо менен тастыктоонун мөмөсү. Балдар, силер ар бир теманы түшүнүп, схема, план, конспектилерди түзүп, аракет кылып, алган билимиңерди мугалимдерге айтып, бааласыңар дагы, ошо менен кайра ал темага кайрылбайсыңар. Кайталап турбайсыңар. Натыйжада силердин алган билимиңердин кечээ эле билген теманы тез эле унутуп каласыңар. Ошол себептен өткөн темаларды, бир главаны, бир бөлүмдү бүткөндө, чейрек аягында, экзамен болоордо кайталап турууңар керек. Демек балдар, ушул китептин автору Гапыр агайыбыз дагы айтып жүрөт, билимдерди кайталаганда гана ал эсте түбөлүккө калат деп айтат. Ошол кезде силер теманы жакшы билсеңер да унутуп каласыңар. Кайталаганда гана ал эсте калат. Кайталоонун эң жакшы жагы бир иретке салып, системалап, бир бүтүн кылып түшүнүп аласыңар. Мисалы балдар, силер ар бир предметтен өтүлгөн темалардын негизгисин бөлүп, таблицаларга, ажпок схемаларына салып жүрсөңөр, кийин өтүлгөн тема боюнча кайталаган кезде ошол негизгилерин бөлүп алган таблицаларды дагы бир жолудан окуп, кайталап чыксаңар, силердин эсиңерде жакшы калат. Ошон үчүн балдар, ар бир предметтен силер дептериңерге конспектлеп, аны ажпок схемасына салып, таблицага түшүрүп алгыла. Аны үчүн сөзсүз түрдө силер теманын баардыгын жазбастан, анын негизгилерин эле бөлүп аласыңар. Кийин кайталаганда өзүңөргө дагы оңой болот. Ошол асты чийилген жерлерди гана негизгилерин окуп кетесиңер. Улам кайталоо болбосо, түшүнүп билгениңер аздык кылат. Мисалы, буудай, дарак, көчөттү кайталап карап иштебесең, ал түшүн бербейт. Билим дагы дал ошол көчөттөй. Эгип коюу аздык кылат. Анын астын чаап, сугарып, тамырын бекемдеп туруу зарыл. Билим алуу дагы мына ошондой. Аны окуп койгон аздык кылат. Аны кайталап, кайра-кайра окуу зарыл. Демек балдар, ар бир сабактан негизги идея, ой, окуя, мисалдарды, формула, эреже, аныктамаларды, себеп, натыйжаларын кайталап туруу зарыл. Ошон үчүн балдар, китеп окуганда силер астын сызып, негизгилерин калем менен чийип койсоңор, кайталоо учурунда силерге китеп окуганда оңой болот. Себеби баарын окуп жүрбөстөн, ошол асты сызылгандарды эле окуп, кайталап койсоңор болот. Мисалы, бул жердеги көрүнүп тургандай эле, китепти ошол теманы окуп жаткан мезгилде эле силер калем менен сөзсүз түрдө негизгилерин бөлүп, астын чийе кеткиле. Кийин кайталоо мезгилинде дагы силердин эсиңерде калат. Ошол баардык теманын баарын окуп турбастан, асты чийилген жерлерин гана окуп коесуңар. Эми балдар, сабакты жыйынтыктайлы. Кайталоонун жыйынтыгында силер эстен чыга турган материалдарды бекемдеп, бышыктайсыңар. Билимиңерди тереңдетип, системага салып аласыңар. Теманы өткөндө 15-20 күндөн кийин сөзсүз түрдө балдар кайталап окуп турушуңар керек. Ошондо гана силердин билимиңер бекемделип, сапаттуу өздөштүрүү болот. Кайталоо билим алуунун энеси дегендей, сөзсүз түрдө өтүлгөн темаларды кайталап турушуңар керек. Ошондо гана силердин эсиңерде түбөлүктө калат. Эгерде кайталоо болбосо, ошол мезгилде гана теманы билишиңер мүмкүн, бирок убакыт өткөндөн кийин силердин эсиңерде эч кандай калбай калат. Ошон үчүн кайталоонун мааниси өтө терең. Сөзсүз түрдө өтүлгөн темаларды кайталап турушуңар керек. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.